Биздин гана дүйнө 6-бөлүк. Канат эшик коңгуроосун узакка чейин басып турду. Ичкериден эч кандай жооп жок. Эдем Кыргызстанга келгенден бери ушул абал. Кызы таарынган. Канаттын шаабайы сууй дубалга жүлөнө эки колу менен башын мыкчып жерге отура калды. Таарынат да анан, деди өзүнчө. Акысы бар таарынганга, капа болгонго. Деги эле мени карабай койгонго акысы бар. Берген сөзүмө тура албай калбадымбы? Эдем кызым, көлөкөм, берекем кызым, кечирчи кызым, сен үчүн эң маанилүү күндө бара албай калдым. Кызым, мен жыгылып калбадымбы? Болбосо кантип сенин жаныңда болбой коем кызым. Канат бирөөгө айтып жаткандай сүйлөй берди. Ошол убакта оор каалга ачылып, андан Дилкумар көрүндү. Эки колун көкүрөгүнө алып келе кайчылаштыра, өзүн мыскылдуу карап күлүп туруптур. Ал сени эч качан кечирбейт. Кайда Эдем? Чакыр кызымды. Эдем! Канат алдында турган Дилкумарды түртө ичкериге кирди. Ал сени менен баары бир сүйлөшпөйт, деген аялынын сөзүн укпастан, аны жок адамдай элестетип бөлмөлөрдү карап кызын издеп жатты. Эдемдин бөлмөсүнүн эшигин ачып туруп калды. Кызы жок экен. Ирээттүү жыйналган кызынын бөлмөсү, уктаачу кереметтин жанындагы столдо өзү менен түшкөн сүрөтү рамкага салынып отурат болчу дайым. Бул жолу көрө албады. Сен жөнүндө уккусу да келбей жатат, деди Дилкумар. Анткени сен күнөөлүүсүң, уктуңбу сен? Дайым кызым экөөбүздү кайрап келдиң. Эдемдин көзүнө мени душман сыяктуу көрсөттүң. Кызым мени жакшы көргөн үчүн ичиң таарыды. Кызым дейсиңби? Дилкумардын сөзү Канатка кекерилүү угулду. Канат Дилкумарга жетип, эки колу менен алкымдан алып бууп тура берди. Билип кой, ал менин кызым, менин. Чымчыктай тыбырчылап жаткан аялына кызарып кеткен көздөрү менен карап туруп айтты. Аба жетпей Дилкумардын жүзү кызарып баштаганда гана кое берип чыгып кетти. Какап жөтөлө тамагын кармалап жерде отурган Дилкумар Канаттын артынан кыйкырып жатты. Акмак, зөөкүр, Эдемге айтам ушунун баарын. Канат мунун баарын уккан жок. Укса да укмаксан болуп чыгып кетти. Эдем бул учурда тергөө абагында жүргөн. Бул жолу Маратка чалбастан түз эле жумушуна келген. Саламатсызбы? Деди эшигин какылап. Эдем? Марат чочуп кетип ордунан тура калды. Мүмкүнбү, Марат байке? Албетте, кел, кандайсың? Жакшы, өзүңүз? Акырын. Марат байке, мен дагы журналист жигитке жолуксам болобу? Деди Эдем, эрдин тиштей калып. Эмнеге? Марат кызды тигиле карады. Мен көрүшүп, сүйлөшүшүм керек, анан анын үстүнөн жазылган арызды кайтарып алсам дегем. Эмне дейсиң? Марат ан сайын таң калып турду. Арызды кайтарып алам. Себеп? Марат байке, себеби деле жок, жөн гана мени деп бир адамдын жашоосу булганышын каалабайм. Эдем, Дилкумар эже билеби? Жок, деген кыз ойлуу жооп берди. Эдем, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн да мен силерди жолуктура албайм. Арызды кайтарып алуу боюнча болсо Дилкумар эже менен дагы бир жолу кеңешип сүйлөш. Ал эже макул десе, анан келип кайтарып аласыңар. Макул, рахмат сизге. Мен бара берейин анда, деген Эдем ордунан козголду. Жеткирип коем, деди Марат да ордунан туруп кызга жанаша келип. Жок, жумушуңуздан калбаңыз, мен унаа мененмин. Бутуң кантип калды? Марат кызды аяп жалооруй сүйлөдү. Анын таягы жок келгенин көрүп. Кыйла, жакшы. Жүрү, унаага чейин алып барып келейин. Эдем унаага түшүп кетери менен Мараттын кызганычы жүзүнө чыкты. Эдемдин алдында өзүн араң кармап турган. Эмнеге жолугам деп кайра келди. Деги эмне эле ошол журналистке жармашып алды бул? Ортолорунда бир нерсе бардай. Бул ойду ойлоор замат ан сайын кызганычы күчөп кетти. Эдем Бекти көргүсү келген. Өзү айткандай, жапайы ошол жигиттин көздөрүнөн башкача бир жылуулукту, бир үзүм отту таап алган. Ошол от жүрөгүнө түшүп жалындап бара жаткандай. Качан көрүшүп көздөрүнө тигилсе, жалындап турган от басаңдачудай тыбырчылап келбеди беле. Марат Бектин үйүнүн дарегин таап, түн жарымында көп кабаттуу үйдүн алдында турду. 5-кабатта жайгашкан бир бөлмөлүү батир экен. Атайын батирлердин эшигин ачып, кире турган ачкычы менен акырын үйүнө кирди. Марат өзүнүн жумуш практикасында мындай операцияларга далай чыгып жүрүп көнгөн. Бирөөнүн үйүнө эч кандай тоскоолдуксуз кирип баруу булар үчүн эң жөнөкөй жумуш. Кол чырагы менен чакан бөлмөнү айланта карап жатты. Эмне издеп, эмне үчүн келди өзү да билбейт.
Төркү бөлмөсүнүн эшигин акырын түртүп кирди. Чекеде жалгыз адамга ылайыкталган керебет, анан дубал толо сүрөт. Ошол сүрөттөргө жарыкты буруп ооз ачылды. Эдем, баарында Эдем. Миңден керек болсо да андан да көп жайнаган сүрөттөр. Кыздын кичине чагынан баштап акыркы аренага чыкканынан бери бар. Марат Бектин жумуш столун аңтарып издеп баштады. Жафар жөнүндө толгон маалыматтар. Баарын казып окуп жатты. Диля, деди Жафар, кучагында жаткан Дилкумарды жыттап. О, Марат дейм, сенин кызың ашык го менимче. Ооба, аны мен да байкадым. Кандай дейсиң кызыңды бергенге Маратка? Эдем жаш да али, Жафар. Кайда жаш? Анан ал чемпион болуш керек. Ансыз деле Эдем чемпион го. Диля, уксаң, Мараттан пайдаланып калуу керек. Ал деген сага да, мага да керек адам. Эдемди көтөрүп кете алат. Жафар жанталаша Дилкумарга Маратты мактап жатты. Кызды ойлогон адам болуп, бирок ошол эле убакта өз кызыкчылыгын көздөп жаткан. Анын оюнда эмне бар экенин, кандай план кылып жатканын Дилкумар капарына да алган жок. Мама, сен эмне болуп жатасың деги? Эмне болуптурмун? Мама, мен турмушка чыкпаймын. Али жашмын мен. Эдем апасын карап ыйламсырап жиберди. Эң сонуңкурак. Мен деле сендей убагымда атаңа турмушка чыккам. Менин жолум такыр башка, мама. Өзүң менен салыштырба. Эмнеге башка? Дал эле мендей сенин жолуңда, анткени сен менин кызымсың. Өзүң айтпадың беле, сен дүйнөлүк чемпион болушуң керек деп. Эми турмушка чыгуу кайдан чыкты? Марат сени чемпион кылат. Мен ага ишенем, деген Дилкумар ичке тамекисин тутандырып кирди. Мама, сен ушунчалык ташбоорсуң, өзүмчүлсүң. Сени жаныңдагы сен менен тагдырын байлаган адамдардын сезимдери такыр кызыктырбайт. Сени карап мен көп ойлоном. Мени чын эле сен төрөдүң беле деп. Анткени сен аял эмес, темир, роботко айланып баратасың, мама. Мен турмушка чыкпайм. Мунун баары качан бүтөт? Күндө жашоомдо бир бурулуш жасайсың. Аны өзүң үчүн ыңгайлаштырып жатасың. Мама, бул менин жашоом. Түшүндүңбү, менин? Эдем тарс эттире эшикти жаап сыртка атып чыкты. Буулугуп турду. Кайда бараарын, кимге бараарын билбей алаңдап кетти. Эсине Бек келди. Негедир анын мээрим төгөтүктөгөн көздөрү көз алдына тартыла, кадамдары өзүнөн өзү тергөө абагына карап бара жатты. Өзүн бул ааламда жалгыз ошол адам түшүнчүдөй болуп баратты Эдем. Бул экөө сөз менен сүйлөшпөгөнү менен дили, жүрөгү жакын эле. Көздөрү менен гана баарын түшүнүп алышат. Булардын сүйүүсү, сезими, экөөнүн дүйнөсү башка, ааламы бөлөк. Дилкумар Эдем сыртка чыгып кеткен соң тамекисин да тартпай бир чекитти тиктеп көпкө турду. Бир убакта акылынан азып калган немедей кат-кара күлүп жатты. Мен өзүмчүл бекем, Мен ташбоор бекем. Ооба, баарыңар тим эле мээримдүүсүңөр. Башканы укмуш ойлойсуңар. Кана мындан канча жыл мурун мен ошол мээримге, боорукерликке суусап турганымда, муктаж болгонумда бирөө кол сунганы. Мени таштандыдай жийиркене карап өткөндө ошол боорукерлик кайда эле? Дилкумардын көз алдына ушунча жылдан бери жан адамга айтпаган жүрөгүнүн тереңине көмүп койгон элестери тартыла баштады. 12 жаштагы дирилдеген кыз кыш жилдеде сарайда бүрүшүп отурат. 2 бөлмөлүү жепирейген тамда талкаланган идиштин уңулдап ыйлап жаткан өгөй апасынын ые угулуп жатты. Колдору менен кулактарын бекем жаап алды кыз. Үшүгөндөн колу уту титиреп, тиштери бири-бирине тийбей калчылдайт. Анысына деле кайыл. Болгону атасы муну таап албаса болгону. Таң атканда жылуу колдорунан көзүн ачты. Бир көзү көгөрүп, шишигенден ачылбай калган апасы кызын саамайына сылап жатыптыр. Кагылайыным, эссиз атаңдын айынан экөөбүздөн куурамай болдук. Жүрө кой үйгө, кызым. Атам, деди кыз дагы эле титиреп. Ал акмак кетти тентип. Коркпо, кызым. Араң кыймылдаган апасы тоңуп катып калган кызын көтөрүп үйгө алып келди. Ошондогу Дилкумардын абалы. Денеси күйүп жаткандай жалындап араң дем алат. Апасы улам ысык шорпо жуткуруп жатып, таң аткыча көз ирмебей кызын карап чыккан. Өгөй эне дешет дагы муну. Керек болсо өз энеси да мындай карамак турсун, кабар албастан ички чатасына таштап кетип калбадыбы? Ошондо атасы бул аялга үйлөнгөн. Мунара төрөй албагандыгына байланыштуу ушул кыздын кирпигине чаң жугузбай карады. Бөпөлөп өстүрдү. Качан гана Дилкумар жашы 11ге чыгып,
көзгө көрүнүп калганда өз атасы мас болуп кызына тийишип жатканын көрүп калган Мунара. Ал күнү адаттагысындай сыртта мал жан менен жүрүп, күйөөсү үйдө мас болуп жатканынан уктап жатат деп ойлогон. Бир убакта үйгө кирип эле босогодо катып калды. Кызын көрүп, көзүнөн жаштары сыгыла агып, атасынын алдында көздөрүн мөлтүрөтүп жатыптыр. Үстүндө болсо атасы Зөөкүр деген Мунаранын ач айкырыгы күйөөсүн чочутуп жиберип, ал ордунан тура калганда Дилкумар апасына качып келип жармаша калды. «Эй акмак, кантип көөнүң бар да өз кызыңа?» «Энеңди» деген атасы келип Мунараны басып тепкилеп баштаганда Дилкумар артка кетенчиктеп качып жөнөдү. «Кач кызым, качып кет» деген апасынын үнү үзүлүп угулуп жатты. Жылаң аяк чуркаган кыз көчөдө көргөн адамдардан жардам сурай берди. Коңшу колоң тез эле чогулуп үйүнө бара калышты. Сабап жаткан атасын араң ажыратып калышты. Мунара болсо эс учун билбей жатат. «Апау» деген кыз апасынын үстүнө жармашты. «Ал мага да тийишти» деди чырылдап. Бирок муну эч кимиси түшүнгөн жок. Кызына да кол көтөргөн го деп болжоп коюшту. «Атаң бир аз мас болуп калыптыр да балам, эртең соолугат» деп койду. Коңшу жашы улгайган аял Дилкумарды чачынан сылап: «Жок, ал мени коркуп калгандан оңдуу да сүйлөй албай бышактап ыйлап жатты». Наристенин жүрөгүн, тилин, анын ыйын эч ким түшүнгөн жок. Эс учу жок жерде жүзү кан боло суналып жаткан апасы гана көрүп калбадыбы? Өз көзүң менен көрмөйүн бул шумдукка эч ким ишенбей турган заман болчу анда. Мындай арамдык, мындай жапайычылыкты адамдар түшүнүп кабыл албай турган, ойлоруна да келтире алышпайт эле. Ошентип күндөр ызы-чуу тополоң менен гана өтүп жатты. Мас болуп келсе Дилкумар үйдөн качып чыгат. Апасы таяк жейт. Канча жолу милицияга барган апасы көзгө көрүп, жок үй бүлөлүк маселе деп карабай коюшат. Мунара күйөөсүнөн таяк жеп жүрүп, оорудан жыгылып, о дүйнөгө узап кете берди. 13 жашында көздөрүн жалдыратып, Зөөкүр ата менен калды Дилкумар. Апасы өткөндөн бир ай кызына такыр жоломоктурсун сүйлөгөн да жок. Бир айдан соң дагы мас болуп келип Дилкумарды баса калып кыйнайт. Каршылык көрсөтсө сабайт. Дилкумар да өзүнүн апасын тартып өзгөчө сулуу кыз болгон. Ар күн сайын атасынын зөөкүрлүгүнөн азап жейип келди. Адамдарга айтса ишенбейт. Бир күнү түн жарымда үйдөн качып чыккан. Чыкты да жөө башы оогон тарапка чуркап жөнөдү. Шаарга кетчү чоң жолго чыгып бараткан жеринен унаа токтоп алып алды кызды. Ошентип Дилкумар балдар үйүнө келди. Ал жердеги тарбиячыларга баарын айтып берди. Кызыгы башынан өткөргөн күндөрүн өз атасы тарабынан зордукталганын айтып жатып, кыз бир да ыйлаган жок. Жапжаш али бойго жете элек кыздын капкара көздөрү тоңуп кареге катып калгандай эле. Үрөй учурган бул окуяга ишенбей коюшайын десе, кыздын денеси көк ала, сабалгандан калган издер. Укук коргоо органдары менен кошо кайра үйүнө барып, атасын милицияга өзү салып берген. Өзү да ал үйдө калбады, балдар үйүнө өткөрүлүп берилди. Ошол жерден Елена аттуу орус хореограф аялдын көзүнө чалдыккан. Түп-түз кой койгон, дене мүчөсү, сулуулугу Еленанын көңүлүн буруп, бул кыздан бир нерсе чыгаарын ошондо баамдаган. Дилкумарды өз алдынча таптай баштаган аял аябай катаал жана кардуу мугалим болчу. Бийге, көркөм гимнастикага Дилкумар өтө эле кеч келгени үчүн башында машакат болду. Азап тозок болду. Бирок көкүрөгүндөгү өч алууга окшогон бир жапайы сезим муну алдыга сүйрөй турду. Жыгылды, бутун кайрыды, баса албай калды жада калса. Ан сайын өжөрлөнө токтогон жок. Андайда Елена да таң аткыча машыктырып чыкчу. Айоо, боор тартуу дегенди билбей чоңойду Дилкумар. Бала үчүн дүйнөдөгү эң алмаш кыз, ишенип жөлөнө алган, өзүн коргой турган инсандар атасы менен апасы эмеспи? Дилкумар мына ошондой эң жакын адамдары тарабынан эч кандай мээрим көрбөй өстү. Апасы таштап кетсе, атасы зомбулук көрсөттү. Эң эле ишенген адамдары. Атасы ошол түрмөдө каза болгон. Анда Дилкумар жаңы гана өлкөгө аты таанылып баштаган убак болчу. Кызын чакыртыптыр. Атайын барды Дилкумар, абалын көргөнү. Анткени жашы жете электи зордуктоо менен түшкөндөрдү ал жакта кандай азап күтүп турганын кийин билген.
Дилкумардын атасы болсо өз кызын зордуктап түшкөн. Ансыз да ички чатасы бир жолу Бангиге айланыптыр. Дилкумар мыйыгынан жылмая мазактап гана карап турган. Кечирим сураган атасын кечирбей кетти. Кийин анан өмүр бою кечире албай өттү. Ага болгон жек көрүүсү менен Дилкумар бүтүн дүйнөнү жек көрдү. Бул трагедия кыздын өмүр бою жүрөгүндө, мээсинде калды. Ал баарын унутуп, жапжаңы жашоо баштаганы менен ошол калып кеткен жараат иштен оорутуп, жанын кыйнаганын койгон жок. Бир жагынан өзүн таштап кеткен апасына өзүн көрсөтүү үчүн өжөрлөнүп бийиктиктерди багынтты. Жаңы жашоо баштаса да ысымын ошондуктан өзгөрткөн жок. Дилкумар Асановна өз жакындары тарабынан мыкаачы мамилени көргөн кызда кайдагы мээрим, боорукерлик болсун. Маанайы жок сулуу жүзү суз тарткан кыз Мараттын алдында отурду. Баары жакшыбы? Деди Марат кыздын абалын көрүп. Жакшы, Марат байке, Бекке дагы бир жолу жолуктуруңузчу. Марат Эдемди көпкө чейин тигиле карады. Кап-кара каректери муңдуу, бирөөгө таарынгандай капалуу, ызалуу эле. Эмнеге? Сөзүм бар. Эдем, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн да мен силерди кайра жолуктура албайм. Анан ал боюнча жаңы жагдайлар пайда болду, деген Марат Бектин батириндеги Эдемдин илинген сүрөттөрүн көргөздү. Бүт кыз жөнүндө, үй бүлөсү жөнүндө жыйнаган маалыматтарды. Жафар менен апасынын сүрөттөрүн баарын көрдү. Өзүнүн толо сүрөттөрү, Кыргызстанда жүргөн ар бир кадамы, атасы экөөнүн жолуккандагы сүрөтү, Бек өзү Москвага барганда Эдемге жолуккан убактагы сүрөт да бар экен. Көрсө акмалаган экен да, деди кыз шыбырап. Эмне? Марат кыздын сөзүн укпай кайра суроо берди. Марат байке, менин сүрөттөрүм, мен жөнүндөгү маалымат азыр бүт жакта эле бар. Эдем, бул деген кылмыш. Жеке маалыматтарды ал адамдын уруксаты жок чыгаруу. Марат байке, мыйзам да ушундай, деди Марат. Мыйзам деңизчи? Кайсы мыйзам, Марат байке? Мамам менен сенин мыйзамыңдагыбы? Менин арызымды кайтарып аламын. Эдем, мүмкүн эмес. Ал журналист макамынан ажыратылышы да мүмкүн. Анткени мындай далилдер бар, деп сүйлөп жаткан Мараттын сөзүн Эдем бөлүп жиберди. Мен макулмун, деди Эдем. Марат түшүнбөгөндөй суроолуу карады кызды. Сизге турмушка чыгууга макулмун, бирок шартым бар. Бекти кое бер дейсиңби? Эсиңиздеби, мага убада бергенсиз. Сага сен каалаган эркиндикти тартуулай аламын деп. Ооба, деген Марат шашып кетти. Ошол эркиндик керек мага. Анан Бектин ишин да жабышыңыз керек. Марат уккан кулагына ишене алган жок. Эдемдин көздөрү өзүн теше тиктеп турган экен. Эдем, сен азыр эмне деп жатканыңды билесиңби? Албетте, Марат байке, сиздин сунушту кабыл алдым. Сиз да менин шарттарымды аткарыңыз. Ал адам мындай жолго барууга арзыйт бекен? Деди Марат Эдемди сынай карап. Ал мага маанилүү эмес, Марат байке. Мага маанилүүсүн сиз убада кылдыңыз. Эркиндик, жашоомдун эркиндиги. Ал эми ал адамдын жашоосу мен үчүн бузулуп, тагдырына балта чабылуусун каалабайм. Макул, деди Марат. Өзү кыялданган жада калса ишке ашат деп ойлогон арзуусу алдында турат. Кантип мындай мүмкүнчүлүктү кое берсин? Бирок, деди Марат кайра сөзүн улап, Бек биздин тойдун эртеси чыгат абактан. Келиштик. Марат байке, бирок азыр жолуктуруңуз. Мен сөз берем. Мындан ары ал адам жөнүндө сурабайм. Жашоомдо пайда болбойт. Акыркы жолу кезиктириңиз. Эдемдин бул сөздөрү Маратка суранычтай угулуп жатты. Ичинен канчалык кызды кызганып турса да кезиктирүүгө макул болду. Акыркы жолу, деди ичинде. Андан кийин Эдем меники болот. Ал эми Эдемдин мынчалык бат көнөрүн Марат да, апасы да эч ким күтпөгөн. Бирок Эдем апасы менен сүйлөшкөндө эле ушундай болоорун жүрөгү сезген. Анткени ушул күнгө чейин баары апасы айткандай болду. Той болот дедиби? Демек той болот. Эдемдин жашоосундагы ар бир иш Дилкумардын каалоосу менен жасалган. Ошондуктан Эдем дароо макул болду. Жок дегенде ушул абалдан пайдаланып күнөөсүз отурган Бекти куткарып калайын деди. Маратка байланган тагдыры текке кетүүсүн каалабай ошентти. Мыйзам ушундай деген жөн гана куру сөз экенин өтө эле жакшы билди го. Ооба, биздин өлкөдөгү мыйзам бир гана бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт. Качан гана бир мансаптуу же бийлик өкүлү жабыркаганда мыйзамга такашат да турушат. Карапайым калк үчүн кудум ушундай иштесе гана, анда көптөгөн адилетсиздиктер жоюлмак да.
Көздөрү алайып, ичкери кирип, чаштары үксүйө өскөн Бек кирди Эдемдин алдына. Экөө алгач ирет жолуккандагы кызыгып суктанып, өзүн аңтара тинтип караган жигиттин шок каректеринин нуру өчүп калгандай. Бек Эдемди көрүп таң калды. Өзүн аяп тиктеп турган капкара көздөр. Кандайсың? Жакшы. Башка сөз экөөнүн тең оозуна келген жок. Эдем Бекке жакын келди. Экөөнүн тең көөдөн ыйлап турган. Бек кызды кучактап алып буркурап ыйлап жиберди. Ага кошулуп Эдем ыйлап жатты. Бек Шумкар өлгөн соң кимге жүлөнөрүн, кайгысын ким менен бөлүшөрүн билбей коңултуктап жалгыз калган. Эдем болсо жаш жагынан эле жалгыз болчу. Өлтүрүп кетишпедиби? Досум мен үчүн өлүп кете берди, деди Бек ыйлап жатып, көзүндөгү жаштары тоголоно. Жакында чыгасың, Эдем мээримдүү үн катты. Мен арызымды кайтарып алдым. Бек кызды бир тиктеп алды да күлүп койду. Сен эмне мени ошол үчүн гана бул жерде отурат дейсиңби? Ошого ишенесиңби? Эдем, сен түшүнбөгөн, сен түшүнө албаган башка иштер бар. Сен жөн гана көргөзмө үчүн керек болдуң аларга. Чынында башка себеп менен мени камап отурушат. Досум да ошол иштин артынан кете берди. Бек, деди акырын сүйлөгөн Эдем, Бектин колдоруна колун коюп. Баары жакшы болот. Жакында сен бул жактан чыгасың, мага ишен. Болгону мага сөз бер. Кандай сөз? Деди Бек таң кала. Өзүңдү абайлайм деп. Сураныч. Ошол өзүң айткан мен түшүнбөгөн иштин артынан кайра чукубайм деп. Жок, жок. Ал ишти акырына чыгам. Мени түрмөдө чиритишсин. Досумдун өмүрү текке кетпеши керек. Ошол досуң үчүн, мен үчүн, деди Эдем жалдырап карап. Эч нерсени түшүнгөн жокмун. Эмне болуп жатат өзү? Бек ордунан тура калды. Өзүңдү абайлап жүр. Билесиңби, сага рахмат. Баары үчүн. Ойлоп көрсөм, жашоомо кирип келген сыйкырчыдай экенсиң. Ооба, көзгө көрүнгөн эч нерсе болгон жок, бирок ичимдеги дүйнөмдү түркүн түскө боёдуң. Сен адамдарга ишенүүгө үйрөттүң. Эдем. Буюрса амандыкта көрүшкөнчө, деген кыз эшик тарапка басты. Москвага кетип жатасыңбы? Ооба. Анда артыңдан барам. Ошол бакта кезигебиз, деди Бек. Эдем артына кылчая карады. Бек эми көрдү кыздын ыйлап жатканын. Көзүнөн аккан тамчы жүзүнөн ылдый кулап түштү. Мен сени күтөм, деди да чыгып кетти. Бек эч нерсени түшүнгөн жок. Бул үчүн Эдем өз тагдырын башка бирөөгө байлап жатканы анын оюна да келбеди. Андан аркысы ушунчалык бат болуп кетти. Эдем өзүн өзү билбей эле жүрдү. Өзүнөн өтүп дил кумар кубанычта. Эдем алдына ала эскертип ашыкча шаан шөкөттүн кереги жок деп айтса да баары бир чоң тойго айланып кетти. Тойдо кийчүү көйнөгүнөн тарта чаш жасалгасынан бери дил кумардын табити менен тандалды. Апакай көйнөк кийген келинчек чоң күзгүнүн алдында турду. Капкара көздөрү муңдуу, бирок дал эле үмүттүү жылтырайт. Сулуу жана кайталан кыз, деди апасы кызын кучактап. Жана бактысыз, деп улап койду Эдем. Бузбачы баарын. Дилкумар кызын жактырбагандай арбасып кетти. Кана менин данегим. Эшик ачылып Канат кирип келди. Атоо, Эдем атасынын кучагына кулады. Сени келбейт деп коркуп кетпедимби? Жок кызым, келем дедим, кантип жаныңда болбой кое алам. Андай деле болгон, деди Дилкумар ары жакта рюмкадагы ичимдикти ичип жатып. Ошондо жыгылып калып деп келе жаткан атасын токтотту Эдем. Атоо, баары жакшы. Биз сүйлөшпөдүкпү баарын? Бүгүн жанымдасың, рахмат сага, деген кызы атасын кучактап алды. Канат титиреген колдору менен кызынын маңдайына сылап койду. Экөөнүн кучакташа турганын жактырбай карап сыртка чыгып кетти Дилкумар. Дилкумар чыгып кетери менен Канат кызынын жүзүн өйдө көтөрүп, көзүнө карап сурады. Кызым, өзүң кааладыңбы? Ата, мамаңдын иши мунун баары. Жок атоо, мен кааладым. Мамамдын түрмөсүнөн Марат байке куткара аларына ишенем, деген Эдемдин көзүнөн тамчы жаш акты. Каралдым, деген ата кызын агып жаткан жашын өөп токтотту. Кандай сонун түгөйлөр, бири-бирине абдан жарашып турушат. Кудум жомоктогу ханыша менен ханзададай, деген сыяктуу сөздөр айтылып жатты. Ан сайын Дилкумар сыймыктуу жылмайып кое басат. Өзү да Мараттын ата-энеси да өлкөгө таанымал адам болушкандыктан бул тойдо шоу-бизнестен баштап бийлик өкүлдөрүнө чейин отурушту. Баары шаңдуу, баары бактылуу. Канат сыртта тамекисин эми чөнтөгүнөн алып чыкканда Марат келди жанына. Ата, сенби, кел.
Марат Канат менен катарлаштырды. Тойдон эмнеге чыгып кеттиңиз? Бир аз таза абада турайын деп. Анын үстүнө кызымды апакай көйнөктө көрүп деген Канат жашып кетти. Кечир уулум, мен албетте абдан кубанычтамын. Болгону жок, туура түшүнөм ата. Мен сизге Эдемди бактылуу кылам деп сөз берем. Азаматсың, деди Канат Маратты далысынан таптап. Ушул күндөн кызым сага аманат. Эгер көңүлүн эле ооруткан болсоң, кызымдын көзүнөн жаш төксөң, анда экөөбүз сүйлөшөбүз. Жок ата, сөз берем. Аманатыңызды карегимдей асыраймын. Канат Мараттын чын дилден сүйлөп жатканын көрүп турду. Бактылуу болгула, деди кучакташып жатып бекем кысып. Кооз жасалгаланган уктоочу бөлмө. Чоң керебеттин эки чекесинде экөө отурду. Эдемдин колдору болор болбос титиреп жатат. Марат кыздын колун катуу кармап алганда Эдем селт этти. Коркпо, сөз берем, баары сенин каалооң, сенин көңүлүң менен болот. Мен сени күч менен өзүмдүк кылып алгым келбейт. Сүйүүңдү каалайм мен, Эдем. Рахмат, Марат байке, деди дирилдеген үн менен. Азыр Марат кичине эле өзүнө жакындаса тура калып качып кеткенге даяр отурган. Анын мындай кадамы кызды кыйла жеңилдетти. Байке дебейми? Эмнеге, деди Эдем таң кала, көздөрү бакырая. Күйөөсүн да байке дейт беле? Эдем эрдин бүлк эттире күлүп койду. Кел эми эс ал, чарчадың, деген Марат кызды керебетке жаткырып үстүн жаап койду. Эдем биринчи жолу жүрөгү түпөйүл болбой тынч уйкуга кетти. Бирок жашоосунун жаңы таңы каргашалуу кабар менен башталарынан кабары жок эле.